Саламатсыздар бардактуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү берүүбүздө патрулдук милициянын башкы башкармалыгында эмгектенген кызматкерлердин кесипкөйлүгүнө токтолобуз. Андыктан биздин каналдан эч кайда алыстабаңыздар. Патрулдук милициянын башкы башкармалыгында эмгектенген кызматкерлердин иш күнү эртең мененки саптык нускама менен башталат экен. Жарым саат убакыт ичинде кече болуп өткөн окуялар жана бүгүнкү күндө аткарыла турган пландар жана тапшырмалар жөнүндө маалыматтар берилет экен. Tarixi var neçin ıntımağıda bekim Ağlat o beşikim Başımı yiyip tazim ettim Keremet aymağı Celbirep dursun bayrağı Bulağın taşarıp bulgulday sayrağın Kırgızistan'ım Bilemin bir özünde ırız bakım Özünsüz at baytlanım Kırgızistan'ım Gerek bir özünü arnayım canım Aya baytam çıkanım Mekenim ederim Iyıksın anı sezemin Tübölük saktay biz Düşür büy büyük celegin Сааттын жебеси 6:50. Ал эми патрулдук милициянын башкы башкармалыгында эмгектенген кызматкерлер мына ушул убакыттан баштап өз ишине кирише башташат экен. Патрулдук милициянын башкы башкармалыгында эмгектенген инспекторлордун жумушуна көз салдык. Поправка квадратом. Сплошная линия не высмаркивалась и чуть-чуть это, а так это вижу очень просто. Сколько раз купили? Сейчас такого нет. Сейчас суд экзамен. Охота заберете, да? Да, это пересдача или Нет, там нет. еще такое. Нет. Если глубочайшее нарушение. Можно не умышленно пересдать. Просто нахуй. Телефон не подскажете ваш? Место рождения? Город Даллас. Проживаете по адресу? Что? 48. Октябрьский район. Кылмышкерлердин бетин ачып, жөө жүргүнчүлөрдү сүзүп качып кеткен айдоочуларды изи сууп кетилекте табып, урдалган машиналерди ээлерине таап бергенге жардам берип, көп жылдардан бери өзүрлүү эмгектенип келе жаткан издөө бөлүмүнүн башчысы подполковник Ажыбек Майназаров буларды айтып берди. Саламатсыздарбы? Мен аткарган кызматым издөө бөлүмүнүн башчысы болом, УПМда. Анан жаккан үчүн көп жылдан бери иштеп атабыз бу жерде. Мен негизги жумуштарымдын бири бул жол кырсыктарынан изин суутуп кеткен адамдарды сүзүп кеткен боюнча
иш алып барам. Андан тышкары соттун чечимдерин аткаруу боюнча ал жерде алдамчылык көбүнчө бирөөнүн машинесин бирөө алат же жарты акчасын алат, ошо бойдон изин суутуп кетет дагы. Дароо башка клиент таап сатып жиберет. Машина колдон колго өтө баштайт. Ошентип сот териштирүүлөрүнөн кийин чыккан чечимдерди аткарам. Анан эң негизги аябай бул өтө оор суроолордун бири бул жаш өспүрүмдөрдү канчадан бери айтып келатабыз, өзүңүз айткандай жол кырсыктары көбөйгөндөн көбөйүп баратат. Элдер угуп коюп эле ошо бойдон калып атат да. Мына кече эле сүзүп кетти, айдоочу кармалды болгондон кийин эч кимиз ага көңүл бурган жок. Кармалса кармалып аткандыр деп кайра эле мына кече дагы жаш баламыз 4 жаштагы кызды сүзүп кетти. Аны бул маалымат баардыгы эле СМИде айтылды. Айдоочу кармалды, айдоочу күбөлүгү жок экен. Жана ошондой эле ал дагы өзүнүн машинеси эмес экен, а дагы өспүрүм бала экен да, студент бала. Анан ал баланы дагы жанагы воспитательный трудовой колонияга сот өкүм чыгарып, ошол жака которду. Буну менен эмне айткым келет? Ар дайым средств массовой информация сиздердин жардамыңыздар менен көп кайрылуулар болуп атат. Айдоочуларгачы акырын айдагыла, жол эрежесин бузбагыла деген сайын кайра көбөйүп атат. Ас эле алакандай Кыргызстан бири-бирибизди камап отуруп, баарыбыз тең эле соттолгон мамлекет болуп калабыз. Мындай бир эме болуш керек да, тыянакчы. Ушунун баарын эле элдердин баары Инстаграмдан, жанагындай Фейсбуктардан көрүп атат. Жанагындай жаш балдарды сүздү, качты. Анан мурунда айттым эле кармалбачыдай болуп, мына кармалып атат. Азыр элдин кандай десем, көңүлгө албагандыгы кайра эле уланып атат ушулар. Мен закон иштебей атат дегенден алысмын. Закон иштеп атат, закондун негизинде кармалып атат. Закондун негизинде чечимдер чыгып атат. Ошол бизге жүктөлгөн милдеттердин баары аткарылып атат. Кийинки сапарыбызды техниканы көзөмөлдөө бөлүмүндө эмгектенген кызматкерлер менен уланттык. Арча Бешик жаңы конушунда жашаган жашоочулардын 176 маршруткага жазган арызынын негизинде дал ушул маршрутканы токтоочу жайына келип, буларга күбө болдук. Автоунаалардын баарын текшерип, талапка жооп бербеген маршруттук унааларга протокол түзүлүп, айып пулу салынды. 06-2017 жылдын эртең мененки биздин текшерүүдө 176 бусиктин конечныйында Арча Бешик коңушунда, Шортекова көчөсүндө биз келген учурда 8 микроавтобус турган. Ошонун 6сына тех состояниясы начардыктан, то есть краскасы сыртына, ичиндеги колто немеси токтоткучу сиденьялары жетпеген үчүн 6 биз жактан административный протокол түзүлгөн. Ошонун негизинде Сырдыбаев Нуржан ошол Лига ОСО фирмасынын 176 маршрутунун механиги, контрольный механиги, ошонун 6 бусиктин негизинде жана кече үчөөнө түзгөнбүз. Ошонун негизинде биз Нуржан байкеге 249 берененин 3 пункт менен 5000 сом айып салып жатабыз. Техниканы көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы, милициянын майору Майрамбек мырза буларга токтолду. Бүгүнкү рейтибизде 176 маршрутканын конечныйында турабыз. Бул жака элдердин арызы менен келиптирсиздер. Анан ушул жөнүндө толугураак маалымат берсеңиз. Бизде мэриянын тараптан бизге кат келген. Ушул Арча Бешиктин эли
176 маршрутканын конечныйинде ар кандай маршруткалардын тартип бузуулары жана элди жолдон албай атат, элди карабай атат деген боюнча кат келген мэриядан. Ошонун негизинде биз план түзгөнбүз. План түзүп 2 группага бөлүнгөнбүз. Бирөөбүз буяк башында, Арча 5те, бирөөбүз тияк башында. Анан бияк башында азыр эртең менен саат 7ден баштап баштаганбыз. Негизи биздин келген негизи бул маршруткалар менен беседа лекция өтүп, анан машиналардын состояниясын көрөлү деп келгенбиз. Келсек, действительно эле адамдар кайрылгандай эле ошондой абалда экен автомашиналар. Негизи биз эртең менен келип, баарын техас состоянияларын баарын текшердик, беседа текшерип карап, бир 3-4 протокол жаздык, автомашиналардын состояниялары, тех состояниялары несоответствует, аларды снимать еттик азыр маршруткадан. Протокол жазып колуна бердик, временно штраф салдык аларга. Алар төрүп кайра правасын алып кетет. Анан механикти да чакырдык. Механик келди берге. Механик келип өзүнүн иши боюнча бизге да бир сыйра түшүндүрүп берди. Азыр дагы бир сыйра өзүнөн сурасаңар болот, кандай болгонун. Эми иш биякта карасак, жолду айтып атат, баары эле жол көйгөйгөн айтып атат. Көп элечи ушундай маршруткага келип атат. Маршрутка келген менен спринтер кетип калып атат. Бизге болгондо ушундай сабактар келип атат, сабактар чыдап атат. Эми биз тех состоянияны ошо боюнча бизге ответтерин берип атат. Эми биз аны деле карап көрүп атабыз. Бирок биздин келген себебибиз элдердин берген жагала ошончо келгенбиз. Эмне үчүн албайсыңар, эмне үчүн тартиптен оңдобойсуңар деп. Биз эми эртең менен келип балдардын баарын чогултуп бир сыйра беседа лекция өттүк, баарына айттык, түшүндүрдүк. Баарыбыз бирдей биз балдарды алгыла жолдон сабактан кетип бараткан келаткан балдарды алгыла деп айттык, баарын түшүндүрдүк. Баары эле жаш балдар эмес экен бу жерде, бусига айдагандардын баары эле мындай карасак бүт эле бир 35тен 50ге чейинки балдар экен, жаш балдар жок. Жана катта жазылган жаш бала айдап жүрөт, анан ичип айдап жүрөт деген андай фактылар бизде катталган жок, Баарын көрдүк биз. Беде наркологдор да бар, эмеси бар экен, баары бир сыйра карадык. Андай деле мындай грубый нарушение, состояниясы бар экен, алар үчүн биз чара көрдүк. Саламатсызбы? 176 маршрутканын айдоочуларынын мамилеси жана тазалыгы сизди канааттандырабы азыркы күндө? Ооба, эми мамилеси жакшы, баары тең эле жакшы, анан эмеси канааттандырбайт, тазалык. Маршруткаларды алып жаткан учурларда кандай талаптар менен маршрутканы аласыздар жумушка? Машинанын тех состояниясын карайбыз. Ичи тышын чыгылып талапка жооп бере турган машинаны алабыз. Анан кийин мондай жолдордо жүргөндө өзүнөн өзү машина чачылып жоголот. Тем более мен жана айттым. Бизге жаңы машина алган маршрут жанагындай спринтер алса, сразу кетет. Но жолду көрдүңөрбү келатып. Мондай жолдон шопурларын айтып кетти. Бир жумада бир жолу кадавойлор жасап турабыз. Бир жумада бир жол. Дөңгөлөктөр жарылат. Жолдордун баары немесин билесиңер. Машинаны алып атканда биз жанагындай немелерге критерийлерге карайбыз. Ичин салон жакшы болуш керек, сиденье толук болуш керек, сырты машинанын сырткы кебетеси жакшы болуш керек. Он 16-17 жылдан бери бул мекемеде талыкпай эмгектенип келе жаткан жол көзөмөлдөө бөлүмүнүн ага инженери Эркинбек Муратов бөлүмдөгү жаңылыктар менен бөлүштү. Жол көзөмөлдөө бөлүмүнүн негизги кызматы болуп, жол кыймылын, Бишкек шаарындагы жол кыймылын туура куюштуу болуп саналат да. Мисалы биз ошо Бишкек шаарында жөө жүргүнчү адамдардын жана айдоочулардын жол кыймылын камсыздоо боюнча көп жумуштарды жасап келебиз да. Мисалы жөө адамдар жолго чыгып кетпеш үчүн жанагы бишке байкасаңар керек, өзүңөр деле жанагы Ден Сиапин көчөсүнө жанагы атайын тосмолорду койдук, элдер жолго чыгып кетпеш үчүн. Андан сырткары жанагы жол тыгындарын азайтуу боюнча көптөгөн светофорлорго өзгөртүүлөрдү киргизип атабыз да. Мисалы көп жерлерде мурда солго бурулганга дополнительный кошумча светофорлор жок болчу. Ошолорду киргиздик. Андан сырткары жөө адамдардын көп жайгашкан элдерде жолдордо жөө адамдар өтө албай, ошо жөө адамдарды өткөрүп атканда водительдер токтоп калып, анан искусственный заторлор мындай пайда болуп калат атпайбы? Ошол себептен мисалы азыркы күндө биз проект жасаганбыз, мына Бишкек шаары менен биргеликте Кудай буйрса салынат. Мондай проекттер бар да, жол көз эмеден жолдун үстүнөн өтүп турган адамдардын өткөлдөрү менен мондай салынып келет да.
Ошо Кудай буйрса, мына могу быйылкы жыл курулуш жумуштары башталат. Андан сырткары мисалы могу өзүңүздөр билсеңиздер керек, 4-чү Горболинцанын жанында 6 көчө кесилишет да, Айни, Муромская, Алыкулова көчөлөр кесилишет. Ошол жерде айдоочулар мындай авариялык жагдай түзүлүп аткан болчу да, ошону биз айланпа жол кыймылын уюштурдук. Айланпа жол кыймылын уюштуруп атканда мисалы көчөдөн кирип келаткан, айланпа кыймылына кирип келаткан жерден жолдордун баары айланпанын ичи главный болуп саналат да. Айланпанын ичине кирген машина главный болуп саналат да, башка көчөлөргө беспрепятственно кире берет да. Ошентип жол кыймылдарын азайтып атабыз. Патрулдук милициянын башкы башкармалыгында 15 жылдан бери үзүрлүү эмгектенип келе жаткан Иманкулов Бактыгул бир бөлмөлүү жатаканада 4 баласы жана жубайы болуп баш калкалап күн өткөрүп келишет. 2008 жылы үй алыш үчүн кезекке турган. Бирок азыркы күнгө чейин бул маселе чечилбей келүүдө. Бактыгул мырзанын жубайы үй кожойкеси 4 балага татыктуу тарбия берип, жолдошунун аман эсен кайтып келишин жол карап күтөт экен. Айтсаңыз, түтүн булатып бирге жашаганыңыздарга канча убакыт болду? Муна Биз 2005-жылы турмуш курганбыз. Андан бери мына 11 жылдын жүзү болду. Бул жакта жашаганыбызга 10 жылдан ашып калды. Өзү 2008-жылы үйгө очередке турганбыз. Бирок былтыр кайрадан баарын документтерди жаңылап карасак, эмеде жок экенсиңер, списокто жоксуңар деп айтышты да. Анан эмнеге андай болуп калды, өзүбүз деле түшүнбөй калдык. Бирок жолдошум ошо кайрылып, баары бир сыра сураштырып, бирок жыйынтыгы жок да. Жылда эле үй салынат деп үмүттөнөбүз, үй салынып атат экен, милиционерлерге берип атат деп угуп атабыз, бирок бизге ошогондорго берилген жок да. Үйдүн ичи сырыс, жай кышы сырыс болот. Балдар болсо жай кышы оорушат, жөтөлүшөт, ошо нымданчы. Жайлата төшөктөрдү жайып, ошентип эметебиз, бирок сырыстан кетпейт экен. Кышта да көгөрөт, жазда кайра актайбыз. Кышы жазы көгөрүп чыгат ошол. 4 балам бар, экөө мектепте окушат. Экөө мен үйдөмүн, садикке берейин десем алыс. Үйдө өзүм ушу балдар менен алек болом. Жолдошум болсо жумушта болот, эртең менен кетишет, кечинде келишет. Кээде выходной алып калганда балдарды ойнотконго аракет кылат, бирок көбүнчө эс алышпайт да. Көп убактысын жумушта өткөрүп турушат. Айтсаңыз, мына күнү түнү дагы иштеп калган учурлары болот. Анан ошол кыйынчылыктардын бардыгын эми аял үчүн түйшүктүү, албетте мына 4 баланы тарбиялап атыптырсыз. Анан ошондой учурларда ал учурдан кантип чыгасыз? Деги эле ошо милиционердин келинчеги болуш татаал болуш керек. Ооба, башында көнбөй жүрдүм. Чындыгын айтканда, башында көнбөй жүрдүм. Качан эс аласын деп жүрдүк. Азыр бирок баарына көндүк. Турмуш баарына көндүрөт экен. Эрте келгенине деле, кеч келгенине балдар деле көнүп калышты баарычы. Милиционердин аял болушу оор эле. Эртең менен жумушка кеткенде кечке келгенче булардын ушу аман эсен үйгө кайтса экен, бөөдө кырсыктан алыс болсо экен деп ошону тилеп, балдар менен тилеп отурабыз. Уул экен балдарыңыздын бардыгы эле. Анан ошолор албетте бул атасынын тарбиясына муктаж. Анан сиз кантип тарбиялайсыз балдарыңызды? Мен буларды ошо атаңар сыйлагыла дейм, атаңар бизди багып атат, таянганыбыз атабыз. Анан атаңар келгенде мүмкүн болушунча ушу тынч отурганга, ошол атабыз келгенде эс алдырганга аракет кылабыз. Эртең менен ушу эс алып жумушка чыгып кеткендей болсун дейбиз да. Анан булар деле ошо атасынын кыйынчылыгын көрсө деле, бирок эркек балдар экен, милиционер болобуз, чоңойгондо биз да кыргыз элине кызмат кылабыз деп ошону аракет кылышат. Анан чоңойгондо көрөбүз го. Бирок баары ошо кыргыз элине кызмат кылып, ошо атасынын жолун жолдогулар келишет. Эң жакшы, анда ушундай бактылуу үй бүлө болуп өмүр сүрө бериңиздер. Ал эми келечекте балдарыңыз дагы кыргыз элине кызмат кылган жакшы уулдардан болсун. Ошо милициялардан, ошо башчылардын баарынан суранып кетет элем, ушу бизди карап коюшса, келип жашаган турмуштарыбызды, жашаган жерлерибизди көрүп коюшса, анан ушу үйдөн үмүттөнүп атабыз да. Ушу балдар менен үй берип калса, ушулар менен кыйналбай жашап калат деген жакшы үмүттөрүбүз бар. Ушу келечектен жакшы үмүт этебиз да үйлөрдөнчү. Бул кесипти аркалап жүргөнүзгө канча жылдын жүзү болду? Милиция кызматкери болуп иштегениме меники туура быйыл 15 жылдын жүзү болуп атат. 15 жылдан бери милиция кызматкери болуп иштеп келем. Өзүмдүн кесибимди жакшы көрөм, сүйөм. Ошондуктан бул мен мечтам болсо десем болот.
иштейм, сыймыктанам. Ошо кесиптин аркасы менен мына үй бүлөмдү, бала бакырамды багып келе жатам десем болот. Албетте эми кесиптин кыйынчылык, ошол эле учурда бир оор түйшүктүү учурлары кездешпей койбойт. Анан ошол учурларда бул кесипти тандааганыңызга өкүнбөйсүзбү? Кесипти кичинекей мен ыялданган ыялдардын бири болчу. Мен максатыма жеттим десем болот. Дагы алда койгон максаттарым бар. Канчалык кыйынчылык болсо дагы чыдайбыз. Кыргыз элиме кызмат кылам деп убада берем. Ал эми бул сыйлыкты качан алдыңыз эле? Бул сыйлыкты 2013 жылы кызмат убагында ушу оор кылмыштарды кармоо убагында жаракат алгам. Ошо жаракатыма карабай ошол кылмышкерди кармаганда берген. Ушуну кармандык деп коет муну. 2014 жылы алыптыр мынакей. Мына азыркы күндө 4 балаңыз менен бир бөлмөлүү үйдө жашайт экенсиздер. Балдарыңыз мектепке барып калган экен. Албетте кенен ойноп, кенен күлүп пикир алышууну каалашат эмеспи? Анан ушул үй боюнча кезекке турдуңуздар беле, азыркы күнгө чейин үй эмне үчүн албай жатасыздар? Мунун себептери кандай болуп жатат? Эми ошол турак жай болсо, ошо үй бүлөмө жакшы эле болмок, ошо бир комнатада мына балдарым чоңоюп келатат, өзүнчө жатканга деле кенен ойногонго жакшы болмок. Сабакка даярданганда мисалы үчүн өтө татаал болот да, тоскоолдук тажалат. Анан кезек боюнча айта кетсем 2008 жылы кезекке тургам, мына полк ППСтин кайгылуу күзөт кызматы убагында 2008 жылы тургам. Анан ошол арызымды жазып 20 май 2008 деп. Анан быйыл бөлөк кызматкерлерге үй бергенде ошо мен журналда кезекте жоксуң деген маалымат түштү. Ошонун себебинен да балким эметип аткан чыгар. Былтыр берилди да, ошондо балким берилсе деп аябай чуркап сүйүндүк элек. Болбой калды. Тактоо иштерин улантып жаткан учуруңуз бар азыр? Барып сураштырып. Ошо сураштырганга эртең менен 6-дан кечки 8-7-ге чейин иштейбиз. Анан негизинен чолоо тийбейт да. Кол тийбейт. Кол тийген убакта кирип сураштырып атабыз, тактап беребиз деп үмүттөндүрүшөт. Үмүтүбүз чоң. Иштей беребиз, кыргыз элине кызмат кыла беребиз. Кудайдын көзү түз болгон болсо, балким буйругандыр кылабыз. Нөөмөт бөлүмүндө эмгектенген кызматкерлер 24 саат бою келип түшкөн маалыматтарды ыкчам, так жана туура жеткирүү менен алектенишет экен. Бишкек УПМнин 102 маалыматынын боюнча тез маалыматтар жеткизип, жанагы кылмышкерлердин изин суутпойго тезирээк ачканга аракет кылабыз. Биз сутканын ичинде 24 сааттын ичинде берден анда жол кырсыгын боюнча жана жөө жүргүнчүлөрдүн адамдардын коопсуздугунун маалымат боюнча бизге маалыматты тез жеткизип турганга күндүк тартипте иш аткарабыз. Патрулдук милициянын башкы башкармалыгынын штабынын башчысы, милициянын подполковниги 2016 жылга салыштырмалуу 5 ай аралыгындагы көрсөткүчтүн жыйынтыгы быйыл жол эрежелерин бузган айдоочулар аз жана жол кырсыктары аз катталууда деп кошумчалады. Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгы боюнча патрулдук милиция башкармалыгынын түздөн-түз багыттардын бири болуп, бул жол коопсуздугун камсыз кылуу, ал жерде кетип аткан кемчиликтердин алдын алуу, талдоо, туура багыттарды берүү эсептелет. Бүгүнкү күндө мындан тышкары биздин кылып аткан иштерибиздин бири болуп, ошол негизги багыттарга чыккан Ички иштер министрлигинин, Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын патрулдук милиция башкы башкармалыгынан келген ар кандай багытта чыккан тескемелерди, буйруктарды так аткаруу, ошолорго карата жыйынтыктарды чыгарып, жыйынтыктарын убагында берүү болуп эсептелет. Мындан тышкары биз ушул Бишкек шаарынын аймагындагы баардык жол коопсуздугуна милдеттүү, жоопкерчиликтүү катары бүгүнкү күндө биз күнүмдүк болуп аткан баардык жол кырсыктарын, анын ичинен балдарга чыккан жол кырсыктарынын баарын алдын алып талдайбыз. Негизги багыттардын бири талдоо. Талдоонун натыйжасында полктун кызматкерлерине, өзүбүздүн аппараттын кызматкерлерине багыттары боюнча туура багыттамаларды берип, убагында аткарып, ошолор боюнча биз
өзүбүздүн жоопкерчилик так аткаруу болуп эсептелет. 2017 жыл 5 жыйынтыгы менен эгерде биздин Бишкек шаарынын аймагында жалпысынан 912 жол кырсыгы катталса, былтыр ушул эле аралыкта 462 жол кырсыгы катталган. Мунун себептерин эми буга чейин айтып кетишти, көптөгөн себептери бар. Объективдүү, субъектив бул эми автоунаалардын көбөйүшү, жолдордун кыска болушу жана башка көптөгөн себептер бар. Бирок биздин талдоонун натыйжасында ушул 912 жол кырсыгынын 487 жол кырсыгы бул жөө жүргүнчүнү сүзүп кетүү болуп эсептелет. Мунун натыйжасында эгерде биз пайыз боюнча алсак 56,3% жол кырсыгы жалаң ушул жөө жүргүнчү сүзүүгө келип такалат да. Bunun natijasında biz bugünkü gündөгü aydoочулар тарабынан гана эмес, жөө жүргүнчүлөрдүн тарабынан да көптөгөн жол эрежесин бузуу фактылары катталып атканын билсек болот да. Ошонун натыйжасында биз мына жакынкы эле бир кечээ биринчи күнү ушул дүйшөмбү күндөн баштап Ички иштер министрлигинин атайын буйругу менен Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын буйругу менен бул бардык ушул жол кырсыктардын себептери биздин өкмөттүн деңгээлине чейин дайым жетип турат. Ошол өкмөттүн атайын аппараттык кеңешмесинде каралып, Ички иштер министрлигине тапшырма берилген. Ошол тапшырманын натыйжасында атайын буйруктар чыгарылып, ар жуманын 1 жана 5 күнү биз атайын жөө жүргүнчү деген иш чара уюштуруп, биринчи күндөн баштадык, дүйшөмбү күндөн. Бул эмне үчүн 1-5 күн деп биздин угарманда суроо жаралышы мүмкүн да. Мен жана эле айтып кеткендей, биздин талдоонун натыйжасында көпчүлүк учурда дүйшөмбү күнү жана жума күнү ушул жол кырсыктары көбүрөөк катталып атат. Саламатчылык. Бала чагыңызда кыялыңыз орундалдыбы? Кыялым бул адамдарга кандайдыр өзүнүн жарандарга бир пайдам тийсе деген кыялым бар эле, ошол орундалды деп эсептейм. Себеби дегенде биздин кызматта эң негизги биздин максатыбыз бул адамдардын өмүрүн сактоо, алардын мындайча айтканда коопсуздугун сактоо деп эсептелет. Бул мен ойлойм эң жогорку кесиптердин бири деп. Ар бир кесипте бир өзгөчө кыйынчылыктар болот эмеспи? Ошол кыйынчылыктар болгон учурда бул кесипти таштап башка кесипти аркалап кетүү ойго келди беле? Негизги ар бир кесипте оңой болбойт. Мен ойлойм, ар бир кызматта оңой болот деп эч ким айта албайт. Себеби деген ар бир кызматтын өзүнүн татаал жактары, оор жактары болот, кыйынчылык жактары. Бирок ошол оор жакты жеңүү үчүн ар бир кызматка киргенде баш оту менен кириш керек. Эми эң жакшы жагы бул ушул адамдарга, мисалы адамдардын жол кырсыгынан каза болгондорду санын азайтсак, азайганда бир топ өзүңө бир топ элге жараганлыгыңды, мындайча айтканда бир керекке жарап ишти бүтүргөндүгүңдү сезесиң. Бул чоң канаттанып мындай өзүңдү абдан жакшы сезесиң да. Ошол эле убакта ар бир кызматтын жөн гана мындайча айтканда жол кырсыктары азайып же кылмыштын саны азайып кетпейт. Анын үчүн алдын ала алуу иштери жүргүзүлүш керек, түшүндүрүү иштери жүргүзүлүш керек. Бул тарапта көп иштер алып барылыш керек. Анан кийин сиз айткан жанагы татаал бул жумуштун кесиптин татаал жагы бул бизде үй бүлөдөгү убакыттын аз болушу. Себеби дегенде башка жарандар майрам күндөрү же мындай эс алуу күндөрү эс алып, үй бүлөсү менен бирге чогуу болсо, биздин кызматкерлер ал күндөрү ошол жарандардын коопсуздугун коргоп кызмат ордунда болушат. Бул биздин кесиптин эң мындайча айтканда мындай көйгөйлүү маселеси. Себеби дегенде биздин кызматкерлер кээде биздин нормасыз күндөр бар. Кээде эртең менен кетип кечинде келсе, кээде түндө да бизде тревога менен көтөрөт. Биз акыркы убактарда өзүңүздөр билесиздер, биздин жарандардын активдүүлүгү өзгөчө көрүнүп турат. Жол кырсыгы негизинен бизден жол кырсыгынан каза болгондордун адамдардын саны 40%га азайды. Бул биздин эң негизги жетишкендик болуп эсептелет. Андан тышкары өзгөчө айта кете турган нерсе, биз ошол жарандар менен сүйлөшүп атып, сөз түрүндө эмес, иш түрүндө ким кандай колдоо көрсөтө аласыңар, же мындайча айтканда биз өзүбүздүн биздин ички иштер министрлиги тарабынан да мындай идея кылып, проект кылып
мындайча айтканда транспорт автомашинанын на колесах базасы менен жүрүүсүн ушуну сунуштаганбыз. Ошол сунуш боюнча жарандардын бир канча жаран жардам берүүгө макул болуп, өздөрүнүн салымдарын кошушту. Ошонун негизинде 600 000 сом тегерегинде бир автоунаа алдык. Ал автоунаанын негизги өзгөчөлүгү бул ал автоунаада база болот. Мындайча айтканда, ал база менен жолдо баратып, камералар окуп, базанын ичиндеги издөөдө жүргөн машинелерди табабыз. Мурунку өтө жол эрежесин одоно бузган айдоочулар табылат ал базадан. Эң негизги максат бул биз ушул айдоочулар менен кызматкерлердин ортосундагы бири-бирине кылган мамилени түзөтүү, оңдоо, бири-бирине кылган ишенимин күчөтүү болуп эсептелет. Өмүр бул алтындан кымбат. Анын ар бир мүнөтүн пайдалуу эмгек менен элең эскергендей кылып өткөрсөң, жашоодо өкүнүч болбойт экен, деп айткан экен бир улуу инсан. Дал ушундай ураанды бекем туткан патрулдук милициянын башкармалыгында эмгектенген кызматкерлердин кесипкөйлүүлүгүнө бүгүнкү берүүбүздө токтолдук. Кийинки берүүдөн жолугушканча аман туруңуздар.